Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң чоң кызы Зейнеп деген кызы болгон. Бу Зейнеп радиаллаху анха эң биринчи өлгөн кызы. Ошон үчүн бул аял жөнүндө сахабия Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кызы жөнүндө аз окуялар бар. Аз угабыз биз. Зейнеп деген кызы болгон, бирок тарыхы эмне билбейбиз туугандар. Зейнеп радиаллаху анха эң туңгуч кызы болгон Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын. Өтө сулуу, өтө тарбиялуу кызы болгон радиаллаху анха. Пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болгонго чейин Пайгамбар алейхиссалам Зейнепти эрге берген. Абул Ас деген кийин сахаба болгон, Абул Ас деген жигитке эрге берди Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Пайгамбар боло элек болот. Абул Ас Хадича энебиздин эжесинин баласы болот. Эне бөлөлөр. Абул Ас Курайш урусундагы эң атактуу, даңктуу, машхур, тарбия жагынан элге даңкы чыккан адам болот, жигит болот. Эң сонун жигиттердин бири Абул Ас радиаллаху анху болот. Капыр болот, мушрик болот. Пайгамбар алейхиссаламдын кызын Зейнепти жакшы көрөт. Зейнеп эң акылдуу, эстүү, сулуу кыз. Күндөрдүн биринде Пайгамбар алейхиссалату вассаламга келет Абул Ас. Келет дагы, не дейт, ey Muhammed дейт саллаллаху алейхи вассалам, айтат, кызыңды сурап келдим, кызыңдын колун сурап келдим дейт. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат Абул Аска, Абул Ас дейт, сен жакшы жигитсиң дейт. Сага эгерде кызым разы болсо сага берем дейт. Уламалар айтат, эч бир ата өзүнүн кызын мажбурлап эрге бере албайт. Туугандар, ушуну жакшы билейли. Кызды мажбурлап эч ким эрге бере албайт. Никенин шарттарынын бири, нике кыйылып аткан кезде кыздын өзүнүн ыраазылыгы шарт болуш керек. Болбой турган болсо нике кыйылбайт, өтпөйт нике. Никенин шарты бар. Эрге турмушка чыгып аткан кыз өзүнүн жүрөгүнүн каалоосунан макул болмоюнча нике жүрбөйт. Атасынан коркуп, акасынан коркуп, апасынан коркуп кыз турмушка чыкпаш керек туугандар. Бул сүннөткө тескери иш. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин эле эмне кылды? Кызынын ыраазылыгын алды. Ал учурда эмне болгон? Кыздын туулушу арабтарга намыс болгон. Кыздарын тирүүлөй көмгөн. Бирок Пайгамбар алейхиссалам алардан айырмаланган. Эң жакшы көргөн балдары мына ушул кыздары, эң жакшы урматтын кыздары көргөн Пайгамбар алейхиссаламдын. Зейнепке барат дагы, кызым дейт, Абул Ас сенин колуңду сурап келиптир дейт. Эгер да макул болсоң берем дейт. Дегенде Зейнеп радиаллаху анха жүздөрү кызарып, уялып, жылмайып күлөт. Гүлгөн кезде Пайгамбар алейхиссалату вассалам Зейнептин дагы Абул Аста көңүлү бар экендигин билет дагы чыгып туруп, Абул Аска кызымды сага берем дейт. Кызын берет туугандар, пайгамбар боло элек болот. Хадича энебиз тоюн кылат, кызды берет. Арадан дагы бир канча убакыт өткөндө андан кийинки кызын берет. Умму Күлсүмдү, Рукаяны дагы берет. Бардыгын туугандарына берет. 3 кызын берип бүткөндөн кийин Пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам пайгамбар болгон кезде бүтүн Курайш каршы чыгат, аларга кошулуп кудалар да каршы чыгат Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Зайнептен кийинки 2 кызы Умму Күлсүм менен Рукаянын эрлери Пайгамбар алейхиссаламга каршы чыгып кыздардын талагын берип берет. Сенин кызда сага ыйман келтирбейбиз дейт биринчи барып туруп. Сен сыйкырчысың, сен жалганчысың дейт кайнатасына, кийин сенин кыздарыңдын талагын беребиз деп талагын берип берет. Бул Пайгамбар алейхиссаламга өтө кыйын болот туугандар. 2 кызы тең талагын алып үйүнө келип. Ошол учурда туңгуч күйөө баласы Зейнептин эри Абул Ас сапарда болот. Сапардан келсе, Макка башкача, Курайш башкача, кайнатасы пайгамбар болуп калган, кошулуп аялы Зейнеп дагы мусулман болуп калган. Абул Ас келсе, Зейнеп алдынан тосуп чыгат дагы, не дейт? Менин атам пайгамбар болду дейт. Анын пайгамбарлыгына апайым ыйман келтирди, бир туугандарым ыйман келтирди, туугандарым ыйман келтирди, Абул Ас мен дагы ыйман келтирдим, сен дагы ыйман келтирди Зейнеп. Деген кезде Абул Ас айтат, ey Зейнеп дейт, эгерде мен сенин атаңдын пайгамбар экендигине ыйман келтирсем, анда Курайштеги жигиттер аялынын сөзүнө кирди деп менин намысыма тиет, ыйман келтирбеймин дейт. Ыйман келтирбейт. Мусулмандардын бардыгы Маккада, Мадинага көчөт, Пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы көчөт, бүтүн үй бүлөсүн кыздарын алып көчөт. Зейнеп Пайгамбар алейхиссаламга барат дагы, не дейт? Я Расулалла дейт, атаке дейт, мага уруксат бер, мен каламын дейт. Абул Асты таштап кете албаймын дейт. Абул Ас мушрик эри болот. Балдарымдын атасы дейт. Абул Асты жакшы көрөт, таштап кете албаймын дейт. Үмүтүм бар дейт. Мени таштап кетип, мен Абул Асты даават кылам, мусулман болсо алып барамын дейт. Кызынын сөзүнүн четке кагалбастан Пайгамбар алейхиссалам макул болот дагы Зейнепти таштап Маккадан Мадинага кетет туугандар. Арадан 1-2 жыл өтөт, Зейнеп өзүнүн эрин Абул Асты көп жолу даават кылат, мусулман кыла албайт. Ошондой болуп жүргөн күндөрдүн биринде уруш болот. Мусулмандар менен капырлардын ортосунда уруш болот. Бадыр урушу. Мушриктер урушка чыгат туугандар. Мушриктер урушка чыккан кезде мусулмандарга каршы чыккан аскерлердин ичинде ким бар? Абул Ас күйөө баласы дагы чыгат, пайгамбарга, кайнатасына каршы. Чыкпаса Курайш чыкпадың дейт. Чыгарат.
Zeynep Abul-Asты атасына каршы урушка жөнөтөт. Баласын кучактап жөнөтөт дагы. Кеткенден кийин аркасынан көзөтүп туруп баласына карап айтат. Эй балам дейт. Бул күн экөөбүз үчүн эң оор күн, мындай күндү көрбөгөнбүз дейт. Бүгүн же сен жетим болосуң, же мен жетим болом дейт. Эгерде эрим өлсө, сен атаң өлсө сен жетим болосуң. Эгерде менин эрим барып атамды өлтүрсө, анда мен жетим болом дейт. Дейт дагы колдорун ушундай асманга көтөрүп туруп айтат. Эй Аллахым дейт, карагыла. Пайгамбардын кызы, тарбиялуу кыздардын кылган дубасы эмне дейт? Эй Аллахым дейт. Бүгүн менин атама жеңиш бер дейт. Менин эриме амандык бер дейт. Аллах Таала Зейнептин дуасын кабыл кылат. Бадыр урушунда мусулмандар жеңет, пайгамбар алейхиссалату вассалам жеңет, бир канча капырлар өлөт, бирок Абул-Ас өлбөйт, колго түшүп калат, пленге түшүп калат. Мусулмандардыга пленге түшүп калат тугандар. Мадинага плендегилерди алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага барып плендер кармап отурганда, ошол учурда ушундай бир шарт болгон, эреже болгон, пленге колго түшүп калган тарап туугандары фидия берген, төлөм берген, налог берген тугандар. Төлөмдү алганда гана колдогу плендегилерди эмне кылган? Мусулмандар чыгарган. Бүтүн Курайш шоулаттагы колго түшкөн, пленге түшкөн өзүнүн балдарына фидияларды жөнөтөт, тапканы жөнөтүшөт бардыгы. Алтын күмүштү жөнөтөт. Алардын катарында Зейнеп дагы өзүнүн эрин атасынан куткарыш үчүн фидия жөнөтөт, моюнчок жөнөтөт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Курайштан келген фидияларды, төлөмдөрдү бирден көздөн кечирип отуруп, баягы моюнчокко көз түшүп калат. Моюнчокту көрөр замат пайгамбар алейхиссалату вассалам шолоктоп ыйлайт. Моюнчокту колуна алат дагы сахабаларга карап, эй сахабаларым, бул моюнчокту ким жөнөттү дейт. Дегенде сенин кызың жөнөттү. Эмне үчүн? Сенин күйөө балаң Абул-Ас биздин колубузда эрин куткарыш үчүн жөнөттү дейт. Моюнчок тугандар Хадича энебиздин моюнчогу болот. Эң жакшы көргөн аялы Хадича энебиздин моюнчогу, кызы турмушка чыккан кезде кызына белек кылып берген болот. Моюнчокду алат дагы сахабаларга карап, эй сахабаларым, бул моюнчок менин кызымдын моюнчогу. Менин кызыма анын энеси менин аялым Хадича берген болчу, белек кылып берди эле. Эй сахабаларым, эгерде макул десеңер, бул моюнчокту дагы кызымдын эрин Абул-Асты дагы кызыма кайтарайлы дейт. Эгерде жок десеңер кайтарбайбыз. Дегенде сахабалар, я Расулаллах дейт, иш сеники дейт, өкүм сеники, сен нересиң ошо дейт. Дегенде моюнчокту алат, Абул-Асты чакырат дагы, Абул-Аска моюнчокту бере, Абул-Ас дейт. Бул моюнчокту ал дагы Зейнепке алып барып бер, айт, Зейнеп бул моюнчоктон экинчи жолу ажырабасын дейт. Экинчи жолу бул моюнчокту жанынан чыгарбасын, моюнчокту бекем жанында кармасын, апасынан калган эстеликти мекем карбасын дейт дагы Абул-Аска, я Абул-Ас дейт. Аллах Таала бүгүн мага аят түшүрдү. Капыр эркектер мусулман аялдарга үйлөнө албайт, үйлөнгөн болсо никеси бузулду деген аят түшөт тугандар. Мусулман аял мусулманга гана турмушка чыгат, христианга дагы, теңирчиге дагы, яхудийге дагы, бир башка адамга турмушка чыга албайт. Никеси өтпөйт, 1000 жолу нике кыйсын өтпөйт. Мусулман аял мусулманга турмушка чыкса никеси өтөт тугандар. Ушунун шарты биз жакшылап билип алайлы. Абул-Аска эмне дейт? Айтат, эй Абул-Ас дейт, менин кызымдын талагын бер да кызымды мага жөнөт дейт. Бүгүндөн баштап экөөң ортоңдо нике жок, нике бузулду, Аллах мага аят түшүрдү дейт. Абул-Ас моюнчокту алат дагы Меккеге барат. Зейнеп күтүп алат. Эй Зейнеп, сени атаң чакырып атат, экөөбүздүн ортобуздан нике бузулуптур дейт. Зейнеп бала чакасын алып алып туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кетет тугандар. Арадан 6 жыл өтөт. 6 жыл Зейнеп башка бирөөгө турмушка чыкпайт, Абул-Асты үмүтүн үзбөстөн күтөт. Абу Бакырдай улуу сахабалар, Омардай көп улуу сахабалар жуучулукка келет Зейнепке. Зейнеп турмушка чыкпай калат. Абул-Асты күтөт, дайым дуа кылат, балдарымдын атасы дейт. 6 жылдан кийин Абул-Ас дагы соодага чыгат башка бир мамлекетке. Сооданы кылып жолдо келаткан кезде мусулмандардын колуна дагы түшүп калат. Мусулмандар Абул-Асты жүгү менен, товар менен Мадинага алып келишет. Алып келип байлап койгон кезде түндө Абул-Ас байланган жеринен чечет дагы качып Зейнептин үйүнө барат. Эшигин такылдатат. Ачса Абул-Ас 6 жылдан бери көрбөгөн балдардын атасы турат. Абул-Асты эмне дейт? Абул-Ас дейт, экөөбүздүн ортобузда нике жок, бирок сен мен тайжемдин баласын, балдарымдын атасын, коногусун кирип кетет, үйгө алып келет. Үйгө алып келет, эрте менен эрте багымдат намазга мечитке барат Зейнеп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалары менен багымдат намазын окуп, эки жака салам берер кезде мечиттин аркасынан үндү угат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не дейт? Я Расулаллах, мен Абул-Асты балдарымдын атасын кепилдигиме алдым, менин кепилдигиме өткөн адамга бирерте мусулман зыян берип койбосун деп кыйкырат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам намазын окуп бүткөндөн кийин аркасына карайт дагы, ким кыйкырган дейт? Дегенде сенин кызың дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам барганда эмне дейт? Атаке, Абул-Ас менин түндө үйүмө качып келди, мен кепилдигиме алдым, эч ким ага зыян бербесин дейт. Дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларга, сахабаларым,
Menin kүйөө balamды, murunku kүйөө balamды kızım kepildigine alıptır menin neverelerimdin atası. Kepildigine algan adamdı kepildik alabız mı degende sahabalar alabız tibeyiz deydi. Zeynep'tin үйüne barattagı Abul-As menen jolugаттagı nere Zeynep'ke? Ey Zeynep deydi. Bugün tünü үйüңdө konok kıl deydi. Bирок sen üçün aram jakındaba. Balдарыңдын atası, тайежеңдин баласы senin konoğun, bирок sen üçün aram jakındaba deydi. Ertesi erteminen bütün kolga түшкөн жүктөрү менен кошуп пайгамбар алейхиссалам Абул-Асқа кайтарып берет. Абул-Ас Мадинадан Меккени көздөп жүрөйт. Меккеге барар замат адамдардан алган карыздардын акчалардын бардыгын мушриктерге, Курайшиге таркатып берет дагы. Карызым калдыбы силерде дегенде жок дейт. Деген кезде айтат: "Ey Курайш" дейт. Men bugünden başta Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dep Mekke'den Madine'ye geldi. Tuğra Peygamber aleyhissalatu vesselam alına geldi. Ya Resulallah deydi. Ötken kezde gelgen kezde kaçıp geldim hele. Bugün Müslüman bolup geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümançılığın kabul kılgandan ki nerede Abul-As? Murdağı günde, birinci gündegidey, ya Resulallah, men Zeynep'ti jakşı görüm, Zeynep'tin kolunu sorap geldim, kızыңды mağa beresin dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne deydi? Abul-As kızımdan dağı bir sorap göreyim dedi. Kolundan karmap Zeynep'ni үйüne alıp barat. Zeynep'tin eşigin takıldatıp, ey kızım Zeynep, sağa Abul-As geldi, kolundu sorap geldi, makulsun mu degende Zeynep birinci gündegidey dağı kızarıp uyalatdağı jılmayıp gület. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abul-As'ты Zeynep'in үйüne girgizip koyat. Bir yıldan keyin Zeynep radıyallahu anha ölüp kalatdı onlar. Bu dünyadan ketet. Abul-As öte katı kaygırat. Peygamber aleyhissalatu vesselam gele Abul-As'tın başına sılap, Abul-As sabır kıldı. Dağı bir yıldan keyin Abul-As dağı bu dünyadan ketet onlar. Kıskaça bir tarih. Bирок alına turgan paydalar öte çoğun. Biz bugün baldarımızga mol tarihtan tarbiya bereyli. Mına Müslümanda, İslamçılıkta süyüm onday bulup. Erge bolgon urmat monday bolot. Ataga bolgon urmat monday bolot. Güyo balaga bolgon, kaynataga bolgon urmat monday bolot da İslam tarihini bugün biz İslam tarihinden tarbiya berbey turgan bolsok erteң bizdin baldarыбыз çatak bolot tuğanlar. Bugün bizdin erge çıkıp bala töröymün, birönün gelini olom, birönün ayalı olom degen kızlarыбыздын kılgan işi bugün tolika internette TikTok'a beylep koya turgan bolup kaldı. Video andan başka nese bilbey kaldı tuğanlar. Kızlarыбыздын akvalı öte naçar bugün tuğanlar. Kızlarımızga jakşılap tarbiyany bereyli bilesizler mi İslam tarihinden ne deydi? Ulamalar aytap, İslam tarihindagi batırlar var mı? İslam tarihine kızmat kılgan batırlardın 60-70-80% ayallar tüzöt deydi. Ne üçün dese, çındığında canı menen, malı menen, küçü menen dagı batırlık kılıp kızmat kılgan ayal var. Jok degende deydi. İslam tarihine kızmat kılgan baldardı tarbiyalagan o ayallar deydi. Bizge monday kızlar gerek, monday kızlardı biz tarbiyalaşыбыз керек tuğanlar bugün. Kızlardan baldarın tarbiyasına jakşılap көңүл бурайлы tuğanlar. Multfilm menen Tom Jerry'ni görüp tarbiyalanbasın bizdikiler. Türklerдің, Koreylerin seriyalarını görüp tarbiyalanbasın bizdikiler tuğanlar. Nukura özü-özün tarihte үйrөтүп tarbiyalayın.